Эми бул эми табигаттын кырсыгы экен, эмне кылабыз? Жарым сааттын ичинде эле ушундай тополоң болуп кетти, ушундай сел жүрдү катуу. Анан бул келип иштеп аткан МЧСтин балдарына чоң рахмат. Эртеден бери, эртең менен эрте келишкен, ошондон бери тазалап атат. Дагы биягын көрбөй калдыңар. Шумдук толуп калган. Анан дагы ар кайсы айылдардан келип, азыр дагы 2 бала келди, түптөн келдик дейт. Өзүлөрү эле келип жардам берип атат. Эл журттан айланса болот. Рахмат, баарыңарга рахмат. Врачтар да келип, давлениябызды өлчөп кетишти. Өлчөп дарыларын берип кетишти врачтар дагы. Айылдык дагы анан түптөн дагы келип кетишти врачтар. Ошол болгон. Табигаттын кырсыгы экен, эми бул кырсыгы ушу менен чыгып кетсин. Табигаттын кырсыгын эч ким тазалабайт экен да. Жарым саатта эле ушундай окуя болуп кетти. Биз деген үйдө мындай терезе отурганбыз. Терезени кармап коюпчу. Жаан эле катуу жаап аткан. Анан бир кезде эле терезе мындай кыймылдап баштады. Кыймылдаганда эле терезени калса сел жүрүп баштап турат. Столдун астына чуркап барып кире калдык. Киргенден кийин кечке отурдук аякта. Улам терезени карап коюп. Анан койма бөбөктөрүмдү ыйлап, мен дагы ыйладым. Анан баары эле ыйлашты. Анан деген биз деген улам карап турдук. Анан маамдар деген сел токтоп калгандан кийин бир аздан кийин эле чуркап келишти. Маяктын баары ылай бутуңду тыгып каласың. Бутуң тыгылып калып, ылай дагы эле муздак болчу. Бүттү. Мындай сел жүрдү. Мен жумушта болчумун. Жолдошум дагы чөп жаап иштеп трактор менен алда жумушка кетти эле. Үйдө кичинекей 4 балам бар болчу. Сел жүрүп атат деп телефондон укканда биз келе албай жолдо калдык. Жолдо да машиналар өтө албай. Катуу болду, сел абдан катуу болду. Үйлөрдү алып кетти. Биякта биздин маңдайкы кошунабыздын сарайын, андан аркы кошунабыздын үйүнө ичине чейин таштар толуп калды. Толуп калып азыр элдердин баары ошол жерде. Дагы өздөрү аман калгандарына сүйүнүп отурушат. Биз өзүбүздүкү болсо мынакей өзүбүздүкү монтип, мына королорубуздун баары таш. Бул жактагы таштарды көрсөңүздөр болот. Ал жактагы таштар дагы бактардан токтоп калыптыр. Болбогондо үйүбүздүн баарын, могу биздин нарядтын бүт шыпырып түп-түз кылып кетмек экен. Коро жайыбыздын баарын алып кетти. Эчтекебиз калбай калды мынакей. Азыр баары баткак жатабыз, тазалай албай. Ошол мынакей суунун нугу мындайынан кетет, чоң арыктыкы. Ташып келип, чоң суунун жарымы мындайынан коронун баарын лайды толтуруп. Бул жак гараж болчу, яма толтура суу баткак. Тигил жакта кишилер турган жак погреб. Алма сакталчу погреб полный баткак. Тигил жагы очок кампа жок, үстүндө кампа бүт. Жакта отун тезек полный жууп кеткен, короче. Өзүңөр көрүп тургандай тазалап атышат, буюрса эми баары жакшы эле эми. Главный элдер мал сал аман. Бул сарай очоктор эле кетти болгону. Калган лайларын буюрса тазалап чыгарып атабыз. Элдер бири-бирине жардам берип, техникалар келип атат, МЧСтин балдары жүрөт, кошуна айылдын балдары баары жардам берип атат. Осар, бул үйдүн нээси жалгыз бой кемпир жашайт. Мына бала экөө ушундай карабайсың, бул жерге кол кабыш кыла турган эч ким жок, чынында ачык айтканда. Эми ушу Муреки, Агрот жайын моуларын кичине оңдоп түзөп берип койсоңор жакшы болот эле да. Бул жерге эркек кишинин аябай күчү керек. Чынын айтканда, ал киши өзү картаң киши, 40 жаштагы. Ошол мунун баарын эми жеп кетиптир, конечно. Бул да болсо табигаттын кырсыгы. Буга да шүгүр тобо дейишибиз керек. Бала бакыр аман эсен болду эми. Ошонусу бизге шүгүрчүлүк.